Такалай берсеңиз, өзүңүз эрде бүтүп, аялыңыз туруп калат. Ошон үчүн көбүрөөк прелюдияларды колдонсоңуз болот. Секс эмне? Ал махаббат. 4 бурчтук столдорго коюп алып саткандардан албагыла. Жана эмчектерди аялдарбы? Барон. Да. Силер үчүн кичинекей канча? Чыпалап. Достор, салам, амандашып жатканыбызга кайрадан кубанычтабыз. Секс талкуу подкастыбыздын кезектеги чыгарылышы. Менин атым Альбер. Мен атым Айдай, мен феминисткамын. Мен атым Улук, репродуктивдик денсаулык боюнча альянсынын тренери. Мен Айзирек. Бүгүн биз суроолорго жооп берүүнү чечтикпи? Бүгүн бир чыгарылышыбызда, э? Ооба, абдан көп суроолор түшүптүр, анонимдүү түрдө. Ошондуктан биз бирден бир болуп окуп, суроолорго жооп беребиз. Ооба. Ким баштайт? Баштап берейин. Эң биринчи суроо негизи бир топ суроо келген. Биринчи суроо: жыныс мүчөнүн кичине болушу эмнеден? Кудайдан. Кытайдан? Кудайдан жаратылыштан. Кытайдан? Китайский Джунхай фабричный. Эми мындай тамашаларды четке алып жөн айтсак, бул эми ар бир адамдын организмини өзү уникалдуу. Ар бирибиз бири-бирибизге окшош эмеспиз. Эми төрөлгөндөн баштап табияттан ошондой. Бул жыныстык мүчөнүн негизи кичинекей болушу, же чоң болушу, бул өкүм эмес. Биринчиден, экинчиден бул мындай секс тууралуу сүйлөшсөк, жыныстык катнаш тууралуу менин оюмча мындай таасири деле жок. Бир гана ошо жанагы жыныстык катнашта бул деген жыныстык эркектин жыныстык мүчөсү менен аялдын жыныстык мүчөсү гана эмес, ошо бири-бирине кирип чыгуу деген сыяктуучу. Сенин ойлоруңар кандай? Жана мындай мен жыныстык мүчөм кичинекей деп эмне менен салыштырып жатасыз? Мисалы сиз порно менен салыштырып жатасыз, мен деле эмчегим кичинекей, алардын эмчектери чоңго. Ошол үчүн мындай объективдүү караш керек да. Жөн эле порнодо чоң экен, анан меники кичинекей деп. Ал порно деген ал комикске окшош бардыгы ал жерде чоң-чоң да. Ооба. Анан кичинекей деген да канча, балким азыр 16 сантиметр киши жазып алып деги меники кичинекей деп атат. Эми ар бирибизге өзүбүздүн мындай түшүнүгүбүз бар да кичинекей деген. Силер үчүн кичинекей канча? Чыпалап. Негизинен эми азиаттардын средний статистический деген алсак, мисалы 9-12 сантиметрде. Анан элдин баары Айзирек айтып кеткендей порнону көрүп алып, Ал жерде 9-12 толук токто. Туруп турган. Жатып турган кезинде өлчөмү жөнүндө сүйлөшүп калдык да. Мисалы кээ бирлер дагы азыр сурашы мүмкүн да, ошол жерден да дароо жооп берип койсок болот да. Жанагы крем, лак, билбейм, эмнесин чоңойтсо болобу депчи. жок, аны менен чоңойткон болбойт, сода болобу, крем титан гель болобу, же башка гелдер болобу. вакуумный нерселер да бар. Помпалар эчтекеси жардам бербейт негизинен. Бир гана түрү чоңойтуунун кичине 1-2 сантиметрге чоңойтуу бул операциялык. Бирок операцияны дагы өзүнүн жанагы дефект бар да, микропенис деп коет. Ал өтө кичинекей да, 6-7 сантиметр. Ошондой учурларда жасайт. Бирок көбүнчө учурда биз жана башында да айтып кетпедик, бирок жыныстык катнашта бул ошо өзүңдүн өнөктөшүң менен, шеригиң менен бирдей ошо энергияда болуу, жыныстык катнаш десе эле мындай биз ойлой беребиз да, ошо мүчөлөр менен ойноо депчи. Эми бияка да мастурбация да болушу мүмкүн, өбүшүү, кучакташуу, жанагындай башка дагы сылоо, сыйпалоо, кунилингус, минет деген түрлөрү көп да. Эми анын баардыгы эле ошо баардыгы жалпысынан Ооба, секс деген ал ыракаттануу, ал бири-бириңердин өлчөмүңөрдү салыштырып аны эме эмес да. Ошондуктан жыныстык катнаштан рахат алууга мындай өзүңөрдүн мүмкүнчүлүктөрүңөр жөнөкөй. Тажрыйбаңарды арттыргыла. Так, экинчи суроо. Кошулганда бат бүтүп калуу, аялыңды кандыра албоо эмнеден дейт? Кудайдан да. Баары Кудайдан.
негизи Бул жерге жыныс мүчөсүнүн өлчөмүнүн тиешеси жок. негизи бат бүтүп калуу аялыңды кандыра албоо деген эми ал просто өзүңүздүн балким мындай билимиңиз пока жетишпейт ошо ар кандай Менимче бул мен сүйлөшпөй элекмин мен айтып Алмир байке тутушуп калат. жок мен сүйлөшпөй элек деле сөздү баңтаста кесеста неге сиз деп атам мен чыгып кете берейинчи анда. Минутный пауза болду, эми кайрабыз. жок тажрыйба алып мына Алмир деле ошону айтып аткан болуш керек. Тажрыйба алып үйрөнүп эле кетсеңер, аялыңарды да кандырып, өзүңөр да балким мындай узунураак бир мөөнөткө чыдайсыңар. Дагы мисалы сиз жыныстык катнашты баштап жатканда сразу эле кирип эле бир жерге эле такалай берсеңиз, өзүңүз эрде бүтүп, аялыңыз туруп калат. Ошон үчүн көбүрөөк прелюдияларды колдонсоңуз болот, кирбей турупчу. Анан ошондо аялыңыз мындай ысып, өрткө окшоп күйөт. Жалындайт. Сиз ошо баштаңыз. Эгерде прям математика катары эсептесекчи, ошо аялдын кынына кирүү деген эң акыркы моментте болуш керек да. Ага чейинки деген көп могул аялды даярдоо деген чоң прелюдия деген нерсе бар. Ошону канчалык узунураак кылсаңар, ошончолук өзүңөр да жетесиңер, ошончо аялыңар да ошончолук көп рахат алат. Сиз эмне деп айткыңыз келет? Жок, улуктун ойлору бар болуш керек. Мен таарынып калыптыр азыр. Жок, тамаша айтам. Кандырайлык калмады. Мен сөзүмө канасыңарбы силер? Эми айтып көрдү. Эрте бүтпөй эле кой. Мындай адам өзүнүн дагы баягы бир кандайдыр бир психологиялык жактан ойлонуусу, баягы психологиялык жактан башынан даярдануусу да керек деп ойлойм да. Мисалы, кечке эле бир нерсеге эле мына мен ушундай болуп калып атат, меники ушундай эле боло берет десе дагы баягы адамдын физиологиялык немеси дагы ошого көнүп алат болуш керек деп ойлойм да. Психосоматика деп болот. Вот. Мен да кошулам Алмирдин айтканына. Биякта деген негизи көп факторлор бар. Биринчиден бул психологиялык жактан өзүбүздү мен азыр турбай калат, мисалы, же меники азыр бат бүтүп калат деген сайын ошондой болушу мүмкүн. Bundan байланыштуу дагы стресс да болот. Стресстен да көп нерселер болушу мүмкүн. Кийин ошо жыныстык катнашка кесепетин көрсөткөн. Андан тышкары бул жакта эми өзү деген опыт менен келет. Менин коллегаларым айтып кеткендей, жана эркелеттүү, сыйпалоо, ошол дагы жыныстык катнашка кирет. Анан ошол аркылуу дагы мындай канаттандырса болот, бири-бирибизди. Ошондуктан бул секс бир гана киргизип чыгарган учурдагы процесс жөнүндө эмес да. Бул негизинен чоң алынган процесс. Бири-бириңерге кандай сөздөрдү сүйлөйсүңөр, кандай кучактайсыңар, кандай өбүшөсүңөр жана башка. Бат бүтүп калган эми, конечно, психологиядагы, физиология жактан да алсак, эми аякта деген дисфункциялар бар. Бирок мен ойлобойм бул дисфункция деп, ал деген эми кире элек жатып эле бүтүрүп салган дисфункция да. Бирок көбүнчөсү мындай 1 мүнөт, 30 секунд, 1-2 мүнөт, 5 мүнөт, эми бул орточо эсеп менен алганда да эми. Азыр эстей баштадың. Үчүнчү суроого өтөлүк. Үчүнчү суроо кыздык тигилеби деген, тигилет деген чынбы деген суроо экен. Бул жакта Биз бул жөнүндө сүйлөшкөнбүз, ошо кыздыкты. Буга чейинки берүүлөрдө айткан болчубуз, Тигилет. ооба, кыздык Фактически тигилет, факт боюнча. Медициналык жактан алсак, бул операция, косметологический операция, кичинекей гимнопластика деп аталат. Гимнопластиканын эки түрү бар, бирөөсү мындай бир эле жолуга, анан экинчиси мындай 2-3 жолуга. Бул жакта деген кыздык дегенде негизи сүйлөшкөндө эми тик түрүнүн деле кажети жок да. Эми бул деген биз айтып кетпейбиздик белек, коомдогу конструу, коомдогу аялдарды контролдоо кылуу, мындай текшерүү маселесинде жасалган да. Анан кээ бир мисалы адамдардын кыздык белгиси жок болот, аялдардын. Кээ бир аялдардын кыздык белгиси эластичный болот, анда биринчи түндө мисалы нике түндө өзүнүн кыздык белгиси бар болсо да кан жок болушу мүмкүн. Ошондуктан эми көп деле кыздык белгини тиктириш керек, анан ушинтиш керек деген, конечно, биз силерди түртпөйбүз ошо гимнопластикага. Эми
эми ошончолук эле керек болуп атса гименопластика деген бар, биздин Бишкек шаарында клиникаларында жасайт да. Анын баасы да бир 3000 сомдон 5-6 миңге чейин. Бирок аябай оорут деп уккам. Анысын тилекке каршы мен билбейт экенмин. Бирок негизинен ооба бул деген жанагындай алып туруп, кандай десем, ткандарды алып туруп анан ошону акырын тыйып коюшат да, анан жыныстык катнаш болгондо мындай разрыв болот. Разрыв болгондо, конечно, кан чыгып атат, ар кандай ачык эме жаралар сыяктуу болчу. Жана сиздин өнөктөшүңүз сизди жакшы көрсө, сүйсө, ал сизди тиктир деп сурабайт. Анткени ал сизди дайыма сүйөт, кандай болбойсуз сиз. Ошо тигилгенби, тигилген эмеспи, ошо карабыз да. Ошо бир түндө тигилген нерсеге эмне мынча маани бербей. Өзү буу болуп, анан масловыйды сураган балдар ушундай да. Кийинки суроо. Так. Жардам бериңиз, кече биринчи жолу жыныстык катнашка түштүм. Кан пайда болду. Азыр аябай коркуп, мен жана менин жигитимди да коркуттум. Аябай ыйладым. 18 жаштамын. Эмне кылам? Биринчиден коркпош керек, экинчиден ошол жанагындай истерика болуп аткан состояниядан, коркуудон алысыраак болуп, отуруп, бул түшүнүш керек да, кан эмнеден пайда болду. Кыздык белгиси буга чейин айтып кеткен мындай разрыв болгондо кичине кан чыктыбы, ошондон коркуп кетиштиби, же кээ бир учурларда мисалы вагиналдык кичине трещиналар, разрывдар болушу мүмкүн да. Ал деген, конечно, кесепеттери мындай жогорулак болушу мүмкүн. Ошондуктан эгерде эми аябай эле коркуп жатсаңыз, гинекологко кайрылсаңыз болот. Гинеколог карап айтып, эгерде вагиналдык разрыв болсо, аны тигип коюш керек. Бирок көп учурларда эми билбегендиктен болобу, биринчи кан болсо баары эле чочуп кетет да, коркуп кетет. Ошондуктан эми өзүңөрдүн азыркы учурда состоянияңарды караңыз, ден соолугуңуз кандай, жана гинекологко кайрылсаңыздар болот. Кийинки суроо. Кийинки суроо бул дагы жанагы жогоруда жооп берген суроолорго окшош экен. Мен жыныстык мүчөм кичинекей, өтө тез бүтөт, эмне кылам, көпкө созулуш үчүн дейт. Жооп бердик го. Бул суроого жооп бергенбиз. Кийинки суроого өтө берсек болот экен анда. ВИЧ бул жашоонун бүтүшү деген чынбы дейт. Чын эмес. Жалган. Жалган. Азыркы учурда антиретровирустук терапияны мисалы адам кабыл алса, ВИЧ позитивдүү мен көп сүйлөп атам. Биз иттейди. Жалган деп унчуктай отуруп калабыз. Антиретровирустук терапияны күндө калтырбай, бир да күн калтырбай, ошону өмүр боюнча алса, анда кадимки адамдай эле өзүнүн жашоосун жыргап жашаса болот, жана өнөктөштөрү дагы ВИЧ негативдүү болушу мүмкүн. Жана акыркы жаңылыктардан азыр деген мисалы мурун ошол жана антиретровирустук терапияны дары катары күнүнө 1 жолу, 2 жолу ичсе, азыр болсо инъекция чыкты. Бул инъекцияны 1 ай, 3 айда бир алып коюп, ошо менен жүрө беришет да. Бул деген ошондуктан ВИЧ бул жанагы приговор деген Өкүм эмес. Өкүм эмес. ВИЧ бул кадимки инфекция болгондой эле биз менен жашай берет. Мисалы башка деле герпес 80% адамдарда бар. Ошондой эле биз кабыл алып, ошол болуп азыркы учурда болуп жаткан стигма жана басмырлоо, кемсинтүүлөрдү токтотушубуз керек. Коронавирусту деле жуктуруп жашап атпайбыз. Айдасың. Жок, айтай. Эмки суроо аябай сонун экен. Секс эмне? Ал махаббат. Бул дагы секс дайыма эле махаббатпы же махаббат эмес экенин кийинки көрүнүштө талкуулайбыз. Айзирек. Жооп берем деп атам. Жок, секс деген эмне деген? Секс деген Билбейм дегенсиз. Папа, мама мен билбейм. Билбейм секс эмне. Ну, секс деген бул 2 же 3 же 4 же кишилердин жыныстык катнашка батышуу. Бул Батышуу. толуктап кетесиң? Токтоп, мен да билбейм.
Туугандар биз секстер тууралуу эчтеке билбейбиз. Ошон үчүн подкаст жасатабыз. Эмне дейм, кинодон көргөнбү. Бул бир гана Ойлондура Бири-бирине эки адам бири-бирине жакса, Үч деле болот. үч деле боло берет да, көбүнчөсү эки адам болот. Үч десе тиги пропаганда деп түшүнүп албагыла. ар бирөөнүн өзүнүн чечими болушу керек э. Андан тышкары бул жыныстык катнаш жөнүндө айтып атканда, бул эмне биз буга чейин дагы көп айтып кеттик э. Бул бир гана ошол кошулуу мезгил эмес, буга чейинки дагы эркелеттүү, бири-бирин сыйлоо, жакшы сөздөрдү айтуу, жакшы мындай өзүңдүн денеңди түшүнүү, денеңдеги эрогендик мындай зоналарды билүү болуп эсептелет. Мен деле сексти силерде эле түшүнөм. Бул эки адамдын өзүнүн эрки менен бири-биринин ортосундагы жыныстык катнаш, кошулуу, ага чейин бул адамдын өбүшүүсү, эркелетүүсү, денесин кабыл алуусу, түшүнүүсү, изилдөөсү, мындай ушундай кыска эле. Кийинки суроо. Аябай сонун нерсени айтып кетти, эркини менен. Эркини менен жана макулдугу менен. Бул дагы аябай жыныстык катнашта маанилүү. Макул эмес болсо, анда бул деген зордук зомбулук болот. Секс эмес. Заманбап презервативдер кош бойлуулуктан толук коргойбу? Заманбап презервативдер деген кандай? Азыр сатылып. Жок, азыр Сатып аткан презервативдер? жок дейт. Бегиштин лейбли бар го, заманбап. Только ошол жакта сатылган. Реклама үчүн да бизге төлөп берсе, заманбап барбершоп беле. Толук 100% коргобойт. 97% менин оюмча да. Бул жерден дагы айтып коюш керек экен. Мисалы, презервативди колдонгондо кээ бирлер да каттап биринин үстүнө бирин кийгизип, негизи андай кылганда бул жерде толук баягы секс коопсуз болбой калат. Себеп дегенде ал каттап биринин үстүнө каттап кийгизгенде айрылып кетиши мүмкүн. Мен таанышымдын уже күйөөгө тийген кыз да, анын ал болсо күйөөсү ал менен жашачу, анын чоң апасы жашачу. Анын чоң апасынын үйүнө, комнатасына кирип, бөлүмүнө презервативдерди жууп, ийип, шешептердин жанына алышчы. Чоң апасыбы? Чоң апасы. Кыздын апасы. Ошону эстеп Многоразовый. Эко. Андан тышкары жанагы айтып кетпедикпи, 97-92-8% депчи. Бул деген эмнеден болушу мүмкүн? 2% жана 1%, 2% эмне үчүн натыйжасыз болуп калат. Бул погрешностьтар туура эмес колдонгондон, туура эмес кийгизгенден, туура эмес чечкенден, анан жанагындай айтып кеткендей 2-3 каттап кийип, жана кандай десем, просроченный эмес, бирок азыр жанагындай репликалар көп да, оригинал бар. Анан башка жанагындай фальшивыйлар бар. Ошон мисалы менде жакында эле бир досум менен ушундай окуя болду. Магазинге кирип туруп, Durex презервативин алып турду, бирок Durex да 60 сом экен 3 презервативге. Durex негизи кымбат да. Аны ал эчтеке ойлонбой эле, жыргал 60 сомго эле алдым деп, тиги кыз менен кошулат жыныстык катнаштан кийин, жыныстык катнаш учурунда презервативи айрылып калат. Анан короче уже чуть ли ата болуп калган жерден аз калды да. Ошондуктан скупой платит дважды дегендей, жакшы презерватив сатып алып, анан кооптуу болгон жакшы да, анан тиги арзанына качтырып, анын кесепеттерин. Негизи презервативди башкаларды билбейм, бирок жанагы көчөдө мындай 4 бурчтук столдорго коюп алып саткандардан албагыла. Жана эмчектерди аялдар барбы? Барон. Дарыканаларга кирсеңер, дарыканадан мындай ишенимдүү да, дарыканадан алган. Так, эмки суроосун. Саламатсызбы? Менин суроом мындай. Күйөөм менен кошулганда менин жатыным кургак болуп кирбейт. Бул эмнеден дейт? Анткени күйөөңүз сизди жакшылап даярдабайт. Жакшылап даярдаса, баары кургак эмес, чук-чук демек. Жана балким смазка колдонсоз болот. Аптекаларда көп, секс шоптордо дагы сатылат. Сизге жардам берет. Өтө эле кымбат эмес. Смазканын Кандай түрлөрү бар. Не деп койчу эле?
Лубриканттар, справка дедим. Смазка же любрикант. Бул негизинен өзүнүн табиятта болгондо өзүбүздүн кынын аялдардын кынында өзүнүн да смазкасы бар да, бирок ошону айдай айтып кеткенде, эгерде туура башында жанагындай эркелеттүү, кучактоо, үшүү болсо, ошол табияттан смазка чыгат. Эгер андай жок боло турган болсо, анда айдырек айткандай любриканттарды. Мисалы, кээде мындай сонун эркектерди же мындай клиптерде көрүп каласың го, ух деп ошондой өзү эле турсаң мокрый болуп калат. Ошондой да, ошондой смазка. Мен көп жолу арыктардан секиргенмин. Я подумала, арык балдардан. Арыкка да көп мингенмин. Кыздыгыма таасир этеби дейт. Эми бул мифтердин көп жайылган түрлөрү, атка минүү, арыктардан секирүү, гимнастика менен алектенүү, велосипедке түшүү жана башка. Бунун баардыгы кыздыкка, бир сөз менен айтканда жалган. Жалган жана жок нерсе да. Анткени кыздык бул деген кичинекей пленка, ал деген мышцада эмес, ткандагы эмес, ал деген чоюлчак, анти мындай эле кусок кылып эле анан ачып койсоң тиги айрылып калчудай нерсе эмес да. Ошондуктан өзүңөрдүн билимиңерди жогорулатып, өзүңөрдүн анатомияңарды, денеңерди көбүрөөк билгенге Аракет кылууга барак. Кийинки суроо. Мен окуйм. Сиз? Саламатсызбы дегеле эркектер? Эркектер жыныстык жактагы түктөрүн алса болобу? Мисалы мен алам этияттап, укканыма караганда жөн эле кайчы колдонуш керек деп айтышкан. Кандай кылса болот дейт. Бул тууралда сүйлөшкөнбүз, Ооба. Биз буга чейинки өзүбүздүн эпизодубузду угуп койгула. Көп сүйлөшкөнбүз. Кырынуу, кесинүү деген. Негизи түктөрдү өзүңүз эгер кааласаңыз, бул дагы гигиенанын бир бөлүгү да. Эгер кааласаңыз, сизге ыңгайлуу, эгер ыңгайсыздык жаратып аткан болсо, түктөрдү кырып салсаңыз болот. Аны дагы кандай кырганды жөнүндө дагы айтканбыз. Устара колдонсо болот, бритва орусча айтканда. Эгер мисалы кээ бирлерге бул тескери түктөрүн кырбай, түктөрү менен жүргөн кээ бирлерге жагат. Бул адамдын өзүнүн каалоосу да. Кимге жакса ал алат. Эгер жакпаган болсо калтырып коет дегендей. Өзүнүн чечими болуш керек. Кийинки суроого жөнөлдүк. Сулуу кыздарды көргөндө аспабым туруп кетет. Бул нормалдуу көрүнүшпү? Музыкалдык аспап. Комузду чертип ийгенчи. Мастурбация тууралуу айтып. Арамды уруй. Мен Бул билбейм. Сулуу кыздарды аспабыңыз туруп кетсе, анда деген сиз мындай дениңиз сак экен. Жакшы. Мисалы сиз 13 жашта болсоңуз, бардык нерселерге туура эле туруш керек. Мисалы бул деле нормалдуу. негизинен ооба нормалдуу процесс. Бул деген силердин ошол убакытта сексуалдык либидоңар же каалооңор жогорулатып кеткен. Бул эми ооба нормалдуу процесс, коркпой эле ооба. Бирок ооба. Өзүңөрдү кармалап, тийип кыздарды андай кылбагыла. Жок, өзүңөрдү коомдук жерде болбойт. Мисалы кээ бирлердики дагы болушу мүмкүн. Сулуу кыздарды көргөндө аспабым туруп кетет дейт да. Мындай башка дагы тарабы бар да. Мисалы ошол адам бир кызды, сулуу кызды көрүп калып, элестетип ийиши да мүмкүн. Ошондон дагы турат. Лайфхактар барбы? Кантип бекитиш керек? Кантип бекитиш керек? Же кантип тургузбаш керек? Кантип бекитиш керек? Сразу апаңарды ойлогола. Жок, эгер мисалы адам чыдабай аткан болсо, ушунчалык эле туруп калып анан бирок ооба мындай зомбулукка барбаш керек, эч кандай кармалабаш керек. Бирок эгер ошо чыдабай баратсаңар, мисалы туалетке баргыла же да бир жака барып бекинип алып мастурбация кылып койгула. Мындай бирден бир жолу да. Чыңалууну кетирип. Бирок коомдук жерлерде эмес. Коомдук транспортто эмес.
Ал деген кинотеатрда анткени эмес. бул сиздин денеңиздин проблемасы, тиги сулуу кыздарда эмес. Түктү кантип кыруу керек? Бул тууралуу да эпизоддордо айтканбыз, буга чейин айтып кеттик. Негизи түктөрдү эми кыруунун ар кандай жолдору бар деп кеткенбиз. Устат менен, бритва менен, же болбосо депиляция, шугаринг, лазерный эпиляция деген толтура түрлөрү бар. Ошондуктан мурунку биздин чыгарылышка барып, ошол жактан угуп койсоңуздар болот. Ссылканы шилтемени астыга жазып коебуз. Кыз балага канча жаштан жыныстык катнаш кылса болот? Мен жаштык кылып 10 жашымда болуп кеткен болчу азыр. Сөздөр менен окуп атам, бирөөңөр окуп берип койгончу. Чото мен кыргыз тилиге толук өтө албайт. Мен жаштык кылып 10 жашында болуп кеткен болчу азыр аябай өкүнөм. Ден соолукка зыяны жокпу дейт. Негизинен 10 жашыңызда ким менен кылдыңыз? Канча биринчи жашта суроо. болчу? Ал адам? Суроода жаралат экен, мисалы 10 жашта болуп кеткен сиздин өз ошо эркиңиз менен болду эле же балким бирөө күч колдонгонбу? Мажбурлаганбы, алдаганбы, ошону түшүндүңүз беле? Анткени деген анын баардыгы ооба деп жооп берсеңер, анда бул зордук, зомбулук. Негизинен 10 жаштагы эми Кичинекей бала да педофилияга кирет. Эгерде адам деген даже өзүнөн эле чоң болуп кетсе делечи. Ошо өзү тең курактуу адам менен болгонбу же кандай? Мындай суроолор көп да негизи. ооба, биринчиден эле ушундай суроолор жаралат экен. Экинчиден эми жооп берип кетелик суроосуна. 10 жаш бул али эрте деп эсептейм. Анткени деген физиологиялык жактан дагы, психологиялык жактан дагы силер даяр эмессиңер жыныстык катнашка. Ошондуктан 10 жашта жыныстык катнашка баруу биз мындай Жок. Сунуштабайбыз да. Эми бул болуп калыптыр. Биз айтылып суралган суроолорго жооп бергенден кийин, эгерде бул эми өзүңөрдүн каалооңор менен мындай аябай интерес болуп, мындай болсо, эми ден соолукка зыяндары кандай зыяндары Болушу мүмкүн. Эгерде мисалы караш керек да, бул ким жазды дагы, кызбы, эркекпи? Кыздарга да аябай чоң Кыз балага. Кыз балага дейт. Кыз бала тем более жыныстык негизи мүчөнүн кындын мындай разрывы болгон жокпу, болду, жана башка мындай толтура суроолор башка келет экен да. Ошондуктан силер жана биринчи берилген суроолорго жооп берип, анан дагы бир жолу бизге жазсаңыз болот. Сизге кайрылам, суранычы. Обязательно психологко барып сүйлөшүп, ушу моментти толугу менен тактап, бир өтпөсөңүздөр болбойт. Бул деген аябай улуттуу маселе. Бирок эчтекеден коркпоңуз. Азыр биз да айтканды угуп алып, коркуп, чоочубай эле. Бул эми болгон иш. Ошондуктан азыр түшүнүп туруп, анан кийинки учурларда кандай жардам алышыңар керек, көрүшүңөр керек, ошону өзүңөргө билип алышыңар керек. Ооба, бизге дагы эгер кааласаңыз анонимдүү түрдө номерин калтырып койсо, балким кыздарыбыз байланышып. Ооба, бизге жазсаңар болот. Жеке сообщенияларга же номериңерди калтырсаңыз болот. Же Инстаграмга жазып коюңуздар. Кыздар же балдар, консультанттар жардам берет. Бияк Инстаграм чыгат. Азат түшүндүңбү? Кыздыгын алдырган кызды биринчи түндө кантип билип алса болот дейт. Эч кандай билип албайсыз. Аны билип алып эмне кыласыңар? Ушул мындай кээ бир учурларда точно мындай акыркы жолу Назира Айтбекова мал келесо дегендей эле эметкен. Анын эмне тиешеси бар, эмне кажети бар ошону билүүнүн? Билип алып эмне кыласыңар? Ошо жыныстык катнаш өзүңөрдүн сүйүктүү алганда мындай аялыңар болуп алгандан кийин анан кайра кууп жибересиңерби? Же эмнеден ошону түшүнбөйм да негизи. Ошондой максаты да, мисалы кандай максатта сурашат дейм да. Ошол мен дагы мындай кайра суроо бергим келет, улуктай эле. Силерге адам керекпи же кыздык кайдагы бир миф кыздык белги керекпи дейм да. Адамдын адамгерчилиги, өзүңөргө адам, мындай мамилелеш, партнер адам керекпи же чын эле Балким билип алса мүйүз өсүп калат.
же жыныстык мүчөсү чоңоюп калат, Жок, мисалы илгеритеден бери эле да, эгер бул деле ошол адам, ушу суроону берип аткан адам деле бир калыптанып калган стереотип ою бар да. Мисалы мурда илгери деп бизде кыздыгы жок экен, анан бул деген көйгөй тийбеш керек экен деген сыяктуу. Же мисалы ушул нерсени мына сен кыздыгы жок келгенсиң, сен бузулуп келгенсиң деп балким ошол адамга карата мындай көкүтүү же балким мындай коркутуп, жаманаттуу кылып кемсинтип жашоонун бир инструменти болобу дейм да. Ошондон кийинки суроого өтөлүк. Жайзыраак кошуп Биринчи түндө кыздыкты карабай, биринчи конституцияны карап алыңыз. Ошо айтып кетет элем. Жардам берип кош керек сизге. Так, эмки 3 суроочу баары окшош экен да. Кантип Биргеле окуп жибере салбаймбы? Ошол эле кантип туура кырынуу керек, депиляция кылган туурабы, канча маал алуу керек, кырып же кырбай койсок болобу, эмне себептен таза кармоо керек деп. Баары бирге жыныстык гигиенага кирет окшойт. Шилтеме биздин видеого шилтемени эле коюп коелук. Бул тууралуу аябай көп сүйлөдүк, Анан Баада айтып кеттик. Депиляция кылган туурабы, туура эмеспи? Ал өзүңүз чечесиз. Жагабы, жакпайбы? Эмне себептен таза кармоо керек? Бул анткени Эми кир кармай бериңиз. Анда сасып кетебиз. Эч ким жоолобойт да просто. Жана ден соолукка кесепеттер болушу мүмкүн да, ар кандай инфекциялар, бактериялар көбөйүп, аны бит деп кетесиңер. Анын баарын эмне кыласыңар? Таза болуш керек. Жагымдуу, сүйкүмдүү, дагы кандай сөйлөсөңүздөр. Фиалка жутам туш керек. Андай эмес. Ошондуктан бул таза кармоо ар бир өзүнүн парзыбыз, өзүбүздүн гигиена. Бул тууралуу жада калса хадистерде, Куранда айтылган. Ооба. Бардык жерде Чоң рахмат. Силердин аябай жакшы, аябай ушундай ар кандай суроолоруңуздарга, мындан ары дагы ушу өзүңөрдүн суроолоруңарды анонимдүү түрдө бизге бере берсеңиздер болот. Кийинки чыгарылыштарда биз талкуулайбыз. Анан балким биз ошо айтып берип же талкуулай турган бир темалар бардыр сиздерде, ошону да жазып койсоңуздар, биз карап ошолорду балким биякта талкуулайбыз. Саламатта болуңар. Саламатта болуңар.